Маршрут остановится, все, вы сами себе. У нас перевод зафиксирован. Два перевода, вообще по такому решению выписывается по одному протоколу. Номерочек. А какой номерочек? На то, что вы определение знаете. Бумажку давай? На то, что вы... Вон у него номерочек. Ну, я снимаю. Что, оттягивается? Конечно, он ставил. Ну, и что будем делать? Я возьму и уйду, я здесь не официально работаю, ну, зарплата не беру, а каждому, что там? Нам что, все, Я сейчас позвоню, что машину забрали. Вы противоправные действия здесь совершаете. Китайцы захватывают Бишкек. Ребят, для кого-то не секрет, для кого-то это новость. Массово заходят китайские инвесторы, скупают пачками земли в центре города за выше магистрали. То, что я слышу лично. Вот у меня вопрос, не повторится ли история, как с турками в свое время, когда они массово зашли и скупали земли, тоже строились. Одна из хороших сторон, они оставили очень хороший там след, да, там ТЦшки, очень хорошие, да, качественный уровень, другой показали строительство. Но и также какая-то часть были такие скандальные, да, очень много недостроились, долгострои, все в таком духе. К чему приведет история с китайцами, инвесторами, да, потому что кто-то радуется, кто продает, говорит, о, ничего себе, я там заоблачно продал землю, а кто-то настораживается. Как вы думаете, ваше мнение напишите, пожалуйста, или вообще слышали про это, что есть такая история, потому что они прям очень хорошо заходят, именно в строительном мире я получаю информацию. Слышали ли вы такое? Если да, то напишите в комментариях, если конкретные случаи, в каких местах они хотят землю купить и почем, пишите, очень интересно. Ана үстен жана полифильный смоламен өтіп қойсаң, есі тапсасаң, үстен оған. Диагонал, анан диагонал. Двухкомпонентный смоламен өтіп тұр, короче, так болды. Ага. Почистили до бронзы, чуть тонировку дали. Все. Вот За сколько лет, понятно. Подожди, вот это уже родной цвет бронзы, правильно? Вот это. Ну вот, да, вот отсюда. А что, каршеткой, думаешь, не пойдет? Другой, чё не знаю. Понятно. И как думаешь, красить или бронзу оставить? Смотри сейчас что, вот это можно почить, окультурить. Ага. Там просто мы хотим этот сегментами вытачивать, фаску снимать, нормальный провар сделать, вот эти сопли все убрать. Вот сюда тоже я вот такой латунный пруд взял, мы его забьем, сверху аккуратно наварим. Фаску сняли вот так. В принципе, чуть-чуть не хватает, но плюс резаком стегреть можно подварить, аккуратно сделать швы. Вот эти швы, вот эти швы, вот эти швы обработать. Сейчас вот такой смывкой набрали, вроде краска корщеткой уходит. Кислотой помыли, вроде до бронзы добрались. Памятник, когда там реконструкцию шла, перевезли. Да. Большое спасибо вот Бахтбаке, начальник землехоза наш. Он сохранил, поставил. Вот из того, что я сейчас увидел здесь, можно с уверенностью говорить о том, что ничего с этим памятником плохого не произойдет. И я думаю, что все будет восстановлено, и памятник займет свое достойное место в городе Балыкчи. Вот та история, которая сейчас в средствах массовой информации нагнетает такую негативную какую-то волну, она совершенно не обоснована. Потому что мы видим, как вы беспокоитесь, как вы встретили нас, и я считаю, что ваш подход к этой проблеме, он абсолютно правильный. Каждый год обновлять. Золотой краской будут окрашивать. Я думаю, что это будет такой хороший защитный слой. Ага. Все, спасибо.
Башкаларды кийимине карап басмырлоого эч кимдин укугу жок. Мындай пикирди активист Жамал Фронтбек кызы Бишкектин көчөсүндө диний кийимден улам чыккан жаңжал боюнча басылмасына комментарий берип жатып билдирди. Ал окуянын видеосу социалдык тармактарда кеңири тараган. Ар бир адам өз каалоосу боюнча кийинүүгө укуктуу. Албетте мыйзамды жана моралдык чектерди эске алуу менен хиджаб кийүүгө тыюу жок. Ал эми никаб мыйзам боюнча тыюу салынган. Калган учурда адамдардын тандоосу бар. Эч ким башка жарандарды кийимине карап басмырлабоосу керек дейт ал. Эске салсак, видеодо бир аял хиджаб кийген кызга эскертүү берип, кыргызы мурда мындай кийинчү эмес деп нааразы болгон. Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот. Соода кылуучулар муниципалдык инспекция кызматкерлерине каршылык көрсөтүүдө. Бишкек шаарында өз алдынча соода кылууга каршы рейдтер улантылууда. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жоншалиевдин тапшырмасына ылайык мэриянын муниципалдык инспекциясы өз ыйгарым укуктарынын чегинде тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2024-жылдын октябрь айынан бери жалпысынан 1040 рейд өткөрүлгөн. Шаар аймагында 5000ге жакын мыйзамсыз соода түйүнү аныкталып, алардын ичинен 3272си жоюлган. Соода эрежелерин бузгандыгы жана мыйзам талабын аткаруу боюнча берилген көрсөтмөлөрдү орундабагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин 286 беренесинин 2-бөлүгүнүн жана 434 беренесинин 1-бөлүгү менен 2-бөлүгүнүн негизинде 2287 протокол түзүлгөн. Айыптардын жалпы суммасы 7.929.000 сомду түздү. Мындан тышкары бузуулар жөнүндө кодекстин 36 беренесине ылайык мүлүктү убактылуу алып коюу боюнча да иштер жүргүзүлүүдө. Трамп Африка өлкөлөрүнө АКШдан депортацияланган мигранттарды кабыл алууну сунуштады. АКШ президенти Дональд Трамп Америка Кошмо Штаттарынан депортацияланган мигранттарды кабыл алуу сунушун Африка өлкөлөрүнө киргизди. Бул тууралуу The Wall Street журнал басылмасы жазып чыкты. Шаршемби күнү президент Трамп Батыш Африканын 5 өлкөсүнүн лидерлери менен болгон жолугушууда Африка мамлекеттеринин башчыларына басым көрсөтүп, алар АКШдан депортацияланган, бирок өз өлкөлөрү кабыл алуудан баш тарткан мигранттарды кабыл алууга макул болуусун талап кылган деп айтылат маалыматта. Маалыматка ылайык Либерия, Сенегал, Мавритания, Габон жана Гвинея-Бисау өлкөлөрүнүн лидерлери Ак үйдө экономика жана коопсуздук маселелери боюнча саммитке келгенге чейин мамлекеттик департамент ар бир өлкөгө мигранттарды кабыл алуу тууралуу сурам жөнөткөн. Басылма мамлекеттик департамент тарабынан аймактагы өкмөттөргө берилген ички документ менен таанышкан. АКШ тарабынан сунушталган документке өлкөлөрдөн Америка Кошмо Штаттарынан 3-өлкөлөрдөн жарандарынын татыктуу, коопсуз жана өз убагында өткөрүлүп берилишин камсыздоо талап кылынган. Документке ылайык өлкөлөр ошондой эле мигранттардын АКШга башпаник берүү тууралуу арыздары боюнча акыркы чечим чыгарылмайынча аларды өз мекенине же мурдагы туруктуу жашаган өлкөсүнө кайтарбоого макул болушу керек. Бирок бул сунушту кайсыл өлкө кабыл алары азырынча белгисиз. Буга чейин Трамптын администрациясы Африка, Азия жана Чыгыш Европанын бир катар өлкөлөрү менен депортацияланган мигранттарды кабыл алуу тууралуу макулдашууларды түзүүгө умтулуп жатканы белгилүү болгон. Маалыматка ылайык Вашингтон азыр Ливия, Руанда, Бенин, Эсватини, Молдова, Монголия жана Косово өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.